ынтымак болбосо, биримдигибиз болбосо, биз өнүгөбүз деген жалган сөз. Biz түштүк түндүккө батыш чыгышта бөлүнүп отурсак өнүгө албайбыз. Экинчиден, bir адам bir iş баштаганда баардыгыбыз кол чаап кубаттап турушубуз керек. Азаматсың, сен ушуну жасап атасың. Сен эртең миңдеген адамга иш орду менен камсыздайсың. Сен мамлекетке салык төлөйсүң. Сен азаматсың деп кол чаап турушубуз керек. Биз антпайбыз да. Биз бирөө иш баштаса, 10 адам арыз жазат, 100 адам аны тергейт, же болбосо чакырат, ушундай. Биз ишкерлерди колдошту үйрөнө албай атабыз. Мисалга эң жөнөкөй эле жолду айтайын. Бирөө көп кабаттуу үй салып атса, сөз ошол көчөдөн 2 адам чыгат арыз жазган. Бул ачуу чындык. Бирок ошол 2 адам же прокуратура менен, же милиция менен, же ЭКТК инспекция, же фин полиция менен иштешет. Мына ушундай нерселер биз башыбыздан өткөргөнбүз. Мына ошолордун арызынын негизинде деп туруп анан бир канча кыйынчылыктарга дуушар болушат. Жеңил промышленностьту өнүктүрөлү деп президентибиз аракет кылып атат, а бул жакта болсо тоскоолдуктар ошончо. Эң эле жөнөкөй нерсени айтайын. Швейный цех ачкандар, мамлекет кызматкерлерди айтпайм. Мен карапайым эл дагы кээде тоскоолдук кылгандар болду. Эми баардыгын деп айта албайм. Кээ бирки адамдар ички үйдүүлүгүнөн, көрө албастыгынан тоскоолдуктарды кылып, бир канча көйгөйлөр жаратты. Ошондуктан мен айтат элем, биз мамлекетти өнүктүрөбүз десек, биринчи ынтымакчылык, экинчи ишкерлерге жок дегенде колуңан жакшылык келбесе да жакшы сөзүң оозуңан чыгып туруш керек. Жамандык кылбай, жакшы ойдо туруш керек. Мына ошондо өнүгөбүз. Өзүңүздөр угуп атасыздар да, кокуй төңкөрүш болуп кетет, кокуй дагы көтөрүлүш чыгарабыз деген тараптар болуп атпайбы? Мен айтат элем да, адам өздүк амбициясын токтотуп, мамлекет элдин кызыкчылыгын ойлош керек. Мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгын ойлосоң, өзүңдүн кызыкчылыгың артта калат. Кайра-кайра президент кууп өнөкөт кылыштын кажети жок. Бүгүн президент, балким мени уккан жарандар, балким неге буга пакта коюп атат деши мүмкүн. Жок. Калыс айткым келет. Бүгүн президент чечкүндүк адамдарга барды. Биз эңсегенбиз, кумтөрдү өзүбүз иштетсек деп. Кыргызстан эмне үчүн кумтөрдү кайра ала албайбыз дейчи элек. Кумтөрдү саясий эрк менен чечип, бүгүн президентибиз баш болуп, калганы төш болуп, кумтөрдү бүгүн Кыргызстандын менчигине алып атат. Бүгүн мына президентибиз чечкүндүү кадам таштап, бардык иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүлсүн деп бүгүн колун койду. Биз эми көзүбүз менен көрүп тургандан кийин, жок дегенде кубаттап турушубуз керек. Сүрөп турушубуз керек. Сүрөмө жарашса, тулпар озот дейт. Сындан башка эчтеке колубуздан келбейт. Чындап айтканда, диванда жатып сындап жазган адамдар ошончо көбөйдү. Мен айтат элем, диванда жатып телефонду кечке чукулабай, кетмениңди алып, жок дегенде 10 түп жаңа кайып койсоң, бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы пайдасы тиет. Мен ошону айтат элем. Ар бир адам өзүнүн кесибин сыйлап, өзүнүн кесибинин туу чокусуна чыгыш керек. Мына ошондо биз күчтүү эл, күчтүү мамлекет болобуз. Биз эч качан өзүбүздүн айыпты өзүбүз сезе билбесек, жакшы адам боло албайбыз. Биз өзүбүздүн айыпты бийликке төңкөгөндө жакшы көрүп калдык. Кичине биренси болсо эле президент күнөөлүү, кичине биренси болсо эле жогорку кеңеш күнөөлүү, чимкирик ал бул. Эми туура эмес да. Өз агасын агалай албаган ит аягын сагалайт. Бул деген сөз өз элин сыйлабаган ошо итке куюлган тамакты аңдып калат деген сөз. Бүгүн биримдиктеги ынтымактын туу чокусун көргөзгөн эл болушубуз керек. Биз сындан өтүп, сыны өтүктү кийип кал электе эсибизге келишибиз керек. Кошуна мамлекеттер бизди карап күлүп калбаш керек. Кошуна мамлекеттер кыргыздар ушуну көрүш керек эле деп
алар мындай жаман сөз айтып калбаш керек. Эсиң барда этегиңди жый дейт кыргыз. Ошондуктан мен айтат элем, элим ынтымак болсун.